спорттук аренада намысыбызды коргогон жигиттерибизди, кыздарыбызды биз ар дайым колдоп келебиз жана колдойбуз. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн жаштык спорттук аренасында өтүп жаткан өлкө чемпионатынын алкагында эл аралык мелдештерде туузду бийик желбиреткен 6 спортчуга жаңы батирлердин сертификаттарын тапшырды. Иш-чаранын алкагында төрага мамлекет спортчуларды ар дайым колдоого даяр экенин баса белгиледи. Кыргыз спортунда айрыкча күрөш маселесинде Кыргызстаныбыз ушу дүйнөдөгү ең алдыңғы өлкөлөрдүн катарында ошолор менен биргеликте, ошолор менен тең тайлашып келе жатат. Мындан да ошондой болот деген ойдобуз. Себеби өзүңүздөр көрүп атасыңар, биздин жаштарыбыз, биздин спортсмендерибиз чоң колдоого ээ. Мамлекетибиздин башчысы, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн жеке колдоосунун негизинде көптөгөн спортсмендерге жардамдар берилип атат. Мындан ары да ошондой болот. Мындан арындагы татыктуу спортсмендерибиз, мамлекеттин суусун көтөргөн, биздин намысыбызды коргогон, спорттук аренада намысыбызды коргогон жигиттерибизди, кыздарыбызды биз ар дайым колдоп келебиз жана колдойбуз. Урматтуу бүгүн биз дагы ушул спорттук колдоонун негизинде урматтуу президентибиздин мага тапшырган тапшырмалары негизинде биз 6 спортсменди колдойлу деп чечтик. Мамлекет тарабынан 3 бөлмөлүү батир Айпери Медет кызына жана 2 бөлмөлүү батир Асан Жанышевка айгарылды. Ал эми Ихтияр Нишонов, Омар Ливазас, Мадияр Жумакадыров жана Адилет Жапаркуловторго 1 бөлмөлүү батирлер берилди. Мындай күтүүсүз жана баалуу белек спортчулар үчүн чоң стимул болду. Сыйлык ээлери мамлекет башчысы Садыр Жапаровго жана Камчыбек Ташиевке көрсөтүлгөн камкордук үчүн терең ыраазычылыктарын билдиришти. Бул колдоо өлкөдө спорттун өнүгүшүнө жана жаш муундун спортко болгон кызыгуусун арттырууга чоң өбөлгө түзөөрүн белгилешти. Сиздердин мага болгон ишеничиңиздер, колдооңуздар менин алдыдагы машыгууларыма, беттештериме чоң дем күч кубат берет. Мен ишенем 2028 жылы Олимпиада оюндарында жалпы кыргызстандыктар күткөн алтын медальды жеңишти бирге багындырабыз деген ишеничтемин. Квартираны алдык, Кудай буйрса, эми Кыргызстаныбызга алтындарды алып келгенге Кудай буйрса жакшы мотивациялуу болуп атат. Жана бизден артыбызда келип аткан балдарга дагы чоң мотивация болот деп ойлойм. Чоң рахмат Камчыбеку Ташиевичу, такой неожиданный подарок. Мы очень удивлены и очень рады. Да, это очень большая мотивация. Иншаллах, к 2028 году на Олимпийские игры будем готовы к 100% и покажем результат, иншаллах. Үйлүү болуп отурабыз. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич, генералыбыз Камчыбек Кыдыршевичке терең ыраазычылык билдирип кетмекчибиз. Эскерте кетсек, учурда жаштык спорттук аренасында грек-рим жана эркин күрөш боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионаты кызуу өтүүдө. Бул мелдеш улуттук курама команданы түзүү үчүн негизги иргөө баскычы болуп саналат. Чемпионаттын жыйынтыгы менен тандалып алынган эң мыкты балбандар эл аралык лицензиялык турнирлерде жана дүйнөлүк ареналарда өлкө намысын коргошот. Нурзада Сыдыкова, Кудайкалыс Омаралиев, регион Бишкек.